Шаарлар күндөн күнгө чоңоюп, эски үйлөрдүн ордуна бийик кабаттуу имараттар же соода борборлор курулуп жаткандыгын көрүүгө болот. Бирок албетте мындай өнүгүп жаткан шаарлардын жолуну тоскон, өз үйүнү, өз жерини сатуудан баш тарткан өжөр үй ээлери да жок эмес. Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү чыгарылышта эң чоң курулуш компанияларга жада калса бийликке да каршы чыгып, өз жерини сатуудан толугу менен баш тарткан үй ээлерине токтолуп, булардын окуясы эмне менен аяктаганын да айтып беребиз. Кеттик анда эмесе. Биздин топту Кытай өлкөсүндөгү эски үйдү таштап чыгып кетүүдөн баш тарткан үй бүлө ачып берет. Баарыңыздар билгендей эле Кытай бүгүнкү күндө эң бат өнүгүп жаткан өлкө. Бир айылды түп тамырынан жок кылып, анын ордуна чоң шаарды куруп коюу кытайлар үчүн көйгөй эмес. Америка 50 жылда иштеткен цементти Кытай өлкөсү 2 жылда иштеткен. Демек, бул өлкөдө мындай эски үйлөрдүн ордуна бийик кабаттуу имараттарды куруу фактылары абдан көп катталат. Бул сүрөттө Кытай өлкөсүнүн Чунсин шаарында чоң курулуштун так ортосунда калган жалгыз үйдү байкоого болот. Үйдө жашаган Янфу үй бүлөсү 3 мыңдан бери жашап келгендиги үчүн ата бабаларынан калган үйдү таштап чыгуудан баш тартышкан. Жыйынтыгында айланасындагы жерди бийик кабаттуу имарат куруу үчүн сатып алган курулуш компаниясы үйдүн айланасыны казып салган. Свет, интернет, суу бардык нерселерди өчүрүп салып, ар кандай жолдор менен коркутса да, бул үйдүн ээси үйдү таштап чыгып кетүүдөн баш тарткан. Үйдүн айланасыны чукур кылып казып салса да, алар жип аркылуу чыгып жашоолоруну улантып, үйүнүн үстүнө Кытай өлкөсүнүн байрагын илип койгон. Жыйынтыгында бул үйдүн ээлери жаңылыктарга чыгып популярдуу болуп, элдердин, бийликтегилердин көңүлүнө бура алган. Албетте мындай өжөр үй ээлерини баары колдоп элдик батыр деп аташкан. Айласы кеткен курулуш компания бул үйдүн ээлерини толугу менен канааттандыра алган суммадагы акчаны төлөп берүүгө мажбур болушкан. Достор, дагы деле Кытай өлкөсү жолдун так ортосундагы турган үйдү көрүп баарыбыз эле таң калып, демек Кытай өлкөсүнүн мыйзамдары иштейт экен да деген ой келет. Оба, Кытай өлкөсүндө жеке менчиктештирилген жерге эч ким каршы чыга албайт. Бул Велнин шаарындагы жолдун так ортосундагы үйдү Ло Баоген аттуу Кытай жараны таштап чыгып кетүүдөн баш тарткан. Албетте мындан алдың бул жер жол болгон эмес. Эч нерсени ойлонбой эле өз үйүндө жашап жаткан жеринен үйүңдү бус, бул жерге жол курулуп жатат деп келген жергиликтүү бийликке үй ээси көчүүдөн баш тарткан. Бул үй ээсинде Кытай бийлиги ар кандай жол менен көчүрүүгө аракет кылып көргөн, бирок жыйынтыксыз. Эч бир айла таппаган жергиликтүү өкмөт үйдү айландырып жол куруп өтүп кетүүнү туура көргөн. Тынч жашоону каалаган үйдүн ээси автоунаалар жүрүүчү жолдун так ортосунда болгону 1 жылдан көбүрөөк жашай алган. Түнү күнү тынбаган автоунаалар тынч жашоо берген эмес. Үй ээси тынч жерге көчүп кетүү максатында 1 жылдан кийин өз үйүнү өкмөткө $41,000 саткан. Бүгүнкү күндө бул үйдү Кытай бийлиги бузуп жол кылып оңдоп койгон. Бат өнүгүп жаткан өлкөлөрдө эски үйлөр ар нерсеге тоскоол болуусу мүмкүн. Жада калса аэропортко да. Жогордагы Кытай өлкөсүндөгү үй ээлери акча аз бергендиги үчүн көчүүдөн баш тартып, көп акчага гана макул болуп көчүп чыгып кетишсе, Японияда аэропорттун так ортосундагы Такошито аттуу дыйкан өмүр бою иштебей койсо да жетүүчү акчага да өз жерини таштап чыгып кетүүдөн баш тарткан. Япония өлкөсүндө жер баасы абдан кымбат, себеби бул кичинекей өлкөдө 125 миллион эл жашап келет. Токио шаарынан 75 км алыста жайгашкан Нарито шаарындагы эл аралык аэропорттун ордунда 1970 жылга чейин айыл болгон. Ал жерде карапайым элдер дыйкан чарбалык менен тиричилик кылып жашап келишкен. Албетте бул жерде жашаган элдер аэропорт курулушуна каршы чыгып, бийлик менен 10 жыл ичи күрөшүп, өз жерини берүүдөн баш тартып келишкен. Жыйынтыгында баары өз жерлерини сатып чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Бирок бир гана Такошито аттуу инсан өжөрлүк кылып, канчалаган коркутууларга карабастан, бүгүнкү күнгө чейин аэропорттун так ортосундагы жайгашкан өз үйүндө жашап, дыйкан чарбалык менен алек болуп келет.
Бул инсандын айтуусу боюнча канча акча берсе да жерди сатпайт. Себеби бул жерде ата бабалары 100 жылдан бери жашап келген. Ата жайыны таштап чыгып кетүүдөн толугу менен баш тарткан Такошити өмүр бою иштебей койсо да жетчү акчага да макул болгон эмес. Себеби бул жерди сатпайм деп өзүнүн атасына убадасын берген жана өзүнүн балдарына өткөрүп берүү анын эң башкы милдети. Канчалык таң калыштуу болбосун, бул дыйкан кээ бирки жерлерине баруу үчүн жер астынан казылган жол аркылуу гана өтө алат. Өзүнүн үйүнө болсо аэропорттогу кароолдорго текшерилип гана кире алат. Күнүнө 90 учак 40 метр бийиктиктен учуп өткөндүгүнө карабастан Такошити эч нерсе болбогондой өз үй бүлөсү менен бүгүнкү күнгө чейин жашап келет. Эң кызыгы достор, Нарита аэропорту Япония боюнча эң чоң экинчи аэропорт болуп турат. Достор, бул инсандын өжөлүгү сизди да таң калтырса, анда бул видеого бир лайк коюп кетиңиздер. Канчабызды таң калтыргандыгын көрөлү. Келиңиздер эми Америка Кошмо Штатындагы Вашингтон шаарынын тургуну Остин Спрингске токтолуп кетели. Бул инсанда Вашингтон шаарындагы бийик кабаттуу имараттарды курган курулуш компанияларга каршы чыгып, өз үйүнү сатуудан баш тарткан. Албетте үйдү эске албаган курулуш компаниясы кичинекей бир үй үчүн бүтүндөй имараттын проектисин өзгөртпөө үчүн Остин Спрингске 2008-жылы $3 миллион акча сунуштаган. Негизи бул үйдүн баасы буга чейин болгону $200 миң болгон. Бирок Остин $3 миллион да сатуудан баш тарткан. Жыйынтыгында курулуш компания бийик кабаттуу имараттын планын өзгөртүп, бул кичинекей жерди таштап өтүп кетүүгө аргасыз болгон. Кийинчерээк Остин бул жерге писта бышыруучу жер ачууну пландап, бирок баары пландагыдай болбой $3 миллион сатпаган үйүнү $750 миң сатууга аргасыз болгон. Бүгүнкү күндө бул жерге нан, булочка бышырып сатуучу ресторан ачылган, бирок мунун ээси Остин эмес. Кайра эле Кытай өлкөсүнө токтолуп кетели. Кытайда тирүү адамдардын эмес, жада калса каза болгондордун да өз ордунан жылбай коюуга укугу бар. Кытай өлкөсүнүн Тайюан шаарында эски мүрзөнүн ордуна бийик кабаттуу имарат курууну план кылышкан. Бирок мүрзөдөн жер сатып алган Чанг үй бүлөсү өзүнүн ата бабаларынын сөөгү коюлган жерди бузуудан баш тарткан жана аз акча сунуш кылып жаткандыгын билдиришкен. Барыңыздар эле Кытай бийлиги дал ушул мүрзөгө тийбей бийик кабаттуу үйдү куруп жаткандыгын байкасаңыздар болот. Бул окуя 2012-жылы болгон жана курулуш компаниясы ээлери каршы чыккандыгына карабастан курулушту уланта берген. Жыйынтыгында бул үй бүлө аргасыз курулуш компаниянын сунуштарына макул болуп, мүрзөнү жылдырууга уруксат берип, аз акча алганга да аргасыз болушкан. Баарыбыз эле шаарларга үйүнү байлап, өз үйү менен кошо учуп кеткен мультфильмди көргөн болсок керек. Бирок канчалык таң калыштуу болбосун, бул мультфильм чыныгы жашоодон алынган. Бул үй АКШ өлкөсүндө Сиэтл шаарында жайгашкан. Үйдүн ээси Эдит Мейсфилд аттуу карып алган кемпир. Өз үйүнү $1 миллион да курулуш компанияга саткан эмес, жана үйүнөн көчүп чыгуудан баш тартып, элдик баатырга айланган. Жыйынтыгында бул үй соода борбордун так ортосунда өзү жалгыз калып кеткен. Эдит Мейсфилд 2008-жылы 86 жашында каза болгон. Bir жылдан кийин 2009-жылы Өйдө деген мультфильмди Pixar студиясы чыгарган. Бүгүнкү күндө бул үй туристтердин эң сүйүктүү жерлеринин бири. Мультфильмдеги сыяктуу үйгө шаарларды байлап койгон жана Сиэтл шаарына келген туристтер албетте бул үйгө да саякат кылышат. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, бул видеого бир лайк коюп кеттиңиздер жана ушул сыяктуу видеолорду ар дайым биринчи болуп көрүү үчүн Кыргызтоп каналына катталып, коңгурочону басып коюңуздар. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки чыгарылышка чейин аман туруңуздар.